Бейшакан Камза кызы 2015-жылы Кытайдын Кулжа облусунун Чаты кыргыз айылынан Кыргызстанга келип, Бишкектеги жаңы конуштардын биринде отурукташып жашап калган. Ал келгенден 1 жылдан кийин ал жактагы саясат өзгөрүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кыргыз, казак, уйгур жана өзбек улутундагы жарандарды окутуу борборуна алып кете башташкан. Мындай 3 күндүк окутууга деген шылтоо менен Бейшакандын атасын да алып кетишкен. Кийинчерээк анын 15 жылга камакка алынганы маалым болду. Ушундай эле жүйө менен анын сиңдисин жана күйөө баласын да камакка алышкан. Мен өзүм атам азыр ошо 15 жылга кесиптир. 2017 алып кеткен. 3 күндүк үйрөнүү бар деп алып кеткен. Бул киши өзү туулуп эле мал менен кеткен киши. Андай саясат андай неме менен неси жок. Бул өзүм бир тууган сиңдим, жанындагы күйөөбү. Экөөндө тең кармап кетти. Сен сүйлөшсөң ушундай атаңдыга кысым түшүп атат, сүйлөшпө деди. 2017 ошо 6-ай кезинде бир сүйлөштүм, ошо апам менен. Бейшакан сыяктуу Кытайдан келген кыргыздар ал жактагы жакын туугандарынын абалынан кабар ала албай санаа чегип жатканын айтышат. Себеби айрым маалыматтар боюнча камакка алынгандар өтө оор кыйноолорго кабылып жатканын угушкан. Мындай саясат 2016-жылы башталып, быйыл өзгөчө күчөгөнү тууралуу маалымат угушуптур. Андыктан өз жакындары үчүн сарсанаа болгондор омбудсменге кайрылууну чечишкен. Себеби акыйкатчы Кытайга барып келем деп убада кылган экен. Койгондо башында Кытай биринчи андай лагерь деген жок, бул карандай жалаа деп 2-3 ай ушундай көчөп турду. Мындайча айтканда танды да. Анан мына 2 айдан бери эмне кылып атат? Дал ошо лагерлердин ичине ырдатып, бийлетип коюп туруп адамдарды. Болбосо айланасы темир тор турат, эмелер, видеолор чыкты. Биз бул жерде кесип күйрөтүп, бийлетип атабыз, кимелер жыргатып атабыз деп эми актана баштады. Ал жер жазалоочу лагерлер эмес. Биз кесип күйрөтүп, мындай жыргатып атабыз көргүлөрү. Аргандай нерсени кылып кое берет экен да. Бул сүрөттөгү адамдардын баары Мухаммед Расулдун туугандары экен. Алардын арасында анын кош бойлуу кезинде камакка алынган жубайы бар. Ал эми ал жакта калган уулдарынын кабарын биле албай бушайман болуп жатканын айтат. Мен бул жак Кыргызстанга кайра чыккандан кийин 2017-жылы камашты баштады. Сиздин ошондо учурда жубайыңыз, анан балдарыңыз камактабы? Камакта турат булар. Балаңыз азыр канча жашта? 2005-жылы төрөлгөн, азыр 13-14 жашка келген. Ошондон бери камакта. Ошондон бери билбейм, азыр лагерде болсо керек. Аялымны камап коюптур, балдарымны билбейм, тирик житимен бериши. Айрым маалыматтар боюнча Шинжаң уйгур автоном районунун Кызыл Суу кыргыз автоном аймагында 160 миңге жакын кыргыз жашайт. Расмий Бейжин саясий тарбиялоочу борбор деп аталган лагерде учурда 50 миңдин тегерегиндеги кыргыз улутундагы жарандар камакта экени айтылууда. Алардын айрымдарын диний негизде камашкан. Агартуучулук тармакта эмгектенип, кыргыз тилинде макалаларды жазып жүргөндөр да камакка алынганы айтылууда. Ошондой эле катардагы жарандарды Кытай тилин үйрөтөбүз, мамлекеттин саясатын таанытабыз деп алып кетишкен. Кыргызстандын акыйкатчысы келгендер катты латын ариби менен кыргыз тилинде жазып беришти. Бирок камактагы жакындарынын атын Кытай иероглифи менен кандай жазыларын так билбегени кыйынчылык жаратып жатыптыр. Дагы бир маселе, Кытайда камалган этникалык кыргыздардын дээрлик 90% Кытай жарандары. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын мыйзамында каралган талаптарга ылайык тиешелүү иш-чараларды көрөбүз. Бул биринчи кезекте биздин тышкы иштер министрлиги аркылуу ушул жарандардын туугандары. Бирок бул жерде бир нерсени айтып кетүү керек. Көпчүлүгү, бир 90% пайыздан ашуусунун бардыгы бул Кытай эл республикасынын жарандары болуп атат да. Мына ушул бир аз бизге кыйынчылыкты алып келиши мүмкүн, бирок ага карабастан биз ушул кыргыз улутундагы биздин туугандардын укуктары боюнча тиешелүү чараны көргөнгө биз даярданып атабыз. Буга чейин Кытайдагы кыргыздарды коргоо комитетин түзүшүп, алар кыргыз бийлигине ачык кайрылышкан. Ошондой эле тышкы иштер министрлигине Кыргызстандагы 4 жаран Кытайдагы куугунтукка кабылган туугандарын таап берүүгө жардам сурап кайрылганы маалым болду. Учурда бул боюнча маалыматтар иликтенип жатыптыр. Ал эми акыйкатчы бир айдын тегерегинде кандайдыр бир жооп белгилүү болуп калаарын убада кылууда. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, Владимир Кулбалдиев, НТС.